Саламатсыңар урматтуу окуучулар, эртең райондук олимпиададан бардыгыңарга ийгилик каалайбыз. Бирок бул жерден канча убакыттан бери даярданып келип туруп, эң жөнөкөй каталарды кетирип, орун албай калышы мүмкүн окуучулар бар. Ошол себептен олимпиадага кирерден мурун биринчи эреже сөзсүз түрдө эрте жатып уйкуну кандырыш керек. Эртең менен куурулган, анан чала бышкан же болбосо жана полуфабрикаттардан дегеле туура эмес тамак жебеш керек. Себеп дегенде тамагыңар аш болбой калса, ашказаныңар ооруп, башыңар ооруп, жакшы жазай албай калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө жөнөкөй каша, жөнөкөй тамак жегиле. Биринчиси. Экинчиси, сынак башталган кезде оор суроолорду мына чыгарам, ана чыгарам болуп отуруп эле убакыт өткөрбөй, эң жеңил суроолордон баштайсыңар. Кайсы суроо жеңил болсо, ошол жеңил суроолорду жазап бүтүп, анан оор суроолорго өтөсүңөр. Эң жакшысы суроолорду чимирип чыгарган жакшы. Мисалы, эгерде 4 суроо боло турган болсо, биринчи эң жеңил суроосун чыгарасыңар, андан кийин андан бир аз татаалыраагын чыгарасыңар. Бирок татаалыраагын чыгарып келип, эгер так калып калган болсоңор, кийинки суроого өтөсүңөр. Ушинтип кайра 4 суроону 1-2-3-4 деп кайра чимирип чыгарганда таасирдүүрөөк болот. Убактыңарды туура пайдалансаңар. Жанагы мисалы 3-чү суроону чыгарып атып, 4-чү суроого өтүп кетсеңер, 3-чү суроону нар жакта, наркы тереңирээк жакта чыгара берген болот. Айланып келип кайра 3-чү суроону чыгарган кезде жеңилирээк чыгарасыңар. Ошол себептен урматтуу, ушул убакка чейин көптөн бери даярданып келген окуучулар, жогоруда айтылган кеңештерге аябай маани бергиле. Эрте жаткыла, туура тамактангыла, оор суроолорго такалып калбагыла, суроолорду кайра чимирип жазагыла, анан убакыттын эң акырына чейин отургула. Жазап бүтсөңөр дагы акырына чейин отургула. Себеп дегенде, мен жазап бүттүм деп ката кетирип чыгып кетип калышыңар мүмкүн. Кийинки эң башкысы бул жерден дагы сөзсүз түрдө черновикке эмес, чистовикке жаза бергиле. Бардык нерсени чистовикке жазгыла дагы. Ката кетирсеңер, мынтип 4 чачык алып койсоңар да, кашак алып койсоңар дагы чийип коесуңар. Болбосо бардыгын жазып кете берле. Себеп дегенде биздин региондордо көпчүлүк жерлерде эмне кылат? Суроону черновикке жазып туруп, чистовикке жазбай койсо, упай бербей коет. Бул өтө туура эмес, бирок ушул адилетсиздик болгондугу үчүн сөзсүз түрдө чистовикке жазгыла. Андан кийин бир коэффициент ала турган болсоңор, же болбосо бир констант ала турган болсоңор, сөз санын жазып койгула. Мисалы үчүн G-ны 10 деп ала турган болсоңор, G барабар 10 деп алдым деп сөзсүз түрдө жазгыла. Анан көпчүлүк региондордо райондук олимпиаданын чыгарылыштарын текшерген мугалимдердин деңгээли олимпиадалык деңгээлге жетпегендиги үчүн, чыгарылыштарды карап туруп текшергендиги үчүн эң жөнөкөй, кечирим сурайм баарыңардан, эң келесоо бала түшүнө турчу деңгээлде кылып жазбасаңар, алар түшүнбөй калса, упай бербей коет. Ошол себептен урматтуу окуучулар, урматтуу катышуучулар, ушул жерде айтылган кеңештин бардыгын башынан аягына чейин 3 жолу угуп туруп, анан олимпиадага киргиле. Бардыгыңарга ийгилик каалайбыз. Албетте эмгек кылган сөзсүз ийгиликке жетет.